Бул жерде жашаган Хорилик Сейирдин уулдары булар: Лотан, Шобал, Сибон, Ана, Дишан, Эйсер жана Дишон. Булар Эдом жериндеги Сейирдин уулдары, Хориликтердин башчылары. Лотандын уулдары Хори менен Эйман болгон. Ал эми Лотандын карындашы Тимна. Шобалдын уулдары булар: Албан, Манахат, Эйбал, Шепо жана Онам. Сибондун уулдары булар: Ая менен Ана. Атасы Сибондун эшектерин кайтарып жүрүп, чөлдөгү жылуу сууну тапкан Ана ушул. Ананын балдары булар: Дишон жана Ананын кызы Олибама. Дишондун уулдары булар: Хемдан, Ешпан, Итран жана Керан. Эйсердин уулдары булар: Билан, Заабан жана Акан. Дишандын уулдары булар: Ус жана Аран. Булар Хори башчылары: Лотан башчы, Шобал башчы, Сибон башчы, Ана башчы, Дишон башчы, Эйсер башчы, Дишан башчы. Ушулар Сейир жериндеги Хори башчылары. Исраил уулдарынын падышачылык кылуусунан мурда Эдом жеринде падышачылык кылган падышалар булар. Эдомдо Беердин уулу Бела падышачылык кылган. Анын шаарынын аты Динаба. Бела өлгөндөн кийин анын ордуна Боцралык Зерахтын уулу Жовап падыша болду. Жовап өлүп, анын ордуна Теймандыктардын жеринен Хушам падыша болду. Хушам да өлүп, анын ордуна Маап талаасында Мидияндыктарды жеңген Быдаттын уулу Адат падыша болду. Анын шаарынын аты Абыт. Адат да өлүп, анын ордуна Масрейкадан чыккан Самыла падыша болду. Самыла да өлүп, анын ордуна Дария жээгиндеги Рехаботтон чыккан Шабул падыша болду. Шабул да өлүп, анын ордуна Акбардын уулу Баал Канан падыша болду. Акбардын уулу Баал Канан да өлүп, анын ордуна Хадар падыша болду. Анын шаарынын аты Пабо, аялынын аты Мейтабел. Ал Мейзааптын уулу Матрейданын кызы. Булар уруулары боюнча, жерлери боюнча, аттары боюнча Эйсап башчыларынын аттары: Тимна башчы, Алба башчы, Жетейт башчы, Олибама башчы, Эйла башчы, Пинон башчы, Кеназ башчы, Тейман башчы, Мипсар башчы, Магдиел башчы, Ирам башчы. Алар Эдом башчылары, өздөрү эйлик кылган жердеги айыл кыштактардын башчылары. Бул Эдомдуктардын атасы Эйсап.